Assalamu alaikum. Бағбандар жаматы мына. Шунда қылып тұрып, қықты үйөбіз. Мына шунда қылып өле үйіп тұрып, үстін саман менен жабабыз. Саман менен жабып тұрып, аябай судан сееп тұрып, сонун қылып судан сееп, шу әлі сөлжан жіберіп қоябыз. Болды іштей береді. Бұл азыр бұл күзгі бұртта. Анан бұның үстіне азыр дағы біз қық салабыз. Бұның биіктігі 2,5 метр болады. Чөп аралаш қық салабыз үстіне. Полын үсті. Бұның ені 5 метр, ұзынасы 10 метр. Биіктігі 2,5 метр болады. Наушыл бұрттың. Шының үстіне өле қықтан салабыз. Азыр ким азыр даярдалып отқан болса, шундай қылып даярдасаңыздар болады. Қоддым шундай қылып қықты үйгілі. Чөптен аралаштырып салғыла. Чөптен аябай. Ұзынасынан көрсет қойын. Ширинасы 5 метр. Высотасы биіктігі 2,5 метр болады. Шундай қылып. Шундай даярдағыла. Сөлжанды. Мына мысал үшін бұл жерде 20 тонна қық болса, 200 килограмм уруқтық сөлжаны алып салып қойсаңыздар, ошол жазға чейин ошол 20 тоннаны полностью жеп, биогумус кылып коет. Анан огородко иштете бересиздер. Мынандай кылып аябай сугарасыңар. Сугарганда мынтип сары суусу чыкканда токтотуп коесуңар. Мына чөп, жалбырак, не тапсаңар ошого кошо бересиздер. Мына алып сугарып, мына дагы бийиктейт, дагы бунун үстүнө дагы эме кык төгөбүз, 2,5 метр бийиктикте болот. Турасы 5 метр, узунасы 10 метр болот мында. Мында экинчи бурт. Ушуга дагы 200 килограмм сөлжан салынат буга дагы. Шундай кылып эле салып койсоңуздар болду, иштей берет. Кышындасы вообще сугарбайсыңар, ушул жерде эле калат. Ушу бойдон эле. Эч нерсе кылбайсыңар. Үстүнө кар жаайт, жамгыр жаайт. Ошонун ичинде жүрө берет сөлжандар, эч жака кетпейт. Сөлжан жердин астына вообще кирбейт. Себеби дегенде бул навозный, өзүнүн аты өзү менен да навозный червь, калифорнийский навозный червь деп коет. Бул астына кирбейт. Кык бар жерде эле жашайт, кык жок болсо ошол өлүп калат. Ошон үчүн дайыма кыкты жайындасы суулап жеткирип берип турушубуз керек. Бул деген аябай бат жейт. Бизге билинбегени менен аябай бат иштейт да бул. Биз билбей багандай капкара болбой аткы деп отура беребиз, уже жеп бүткөн болот дагы, сөлжандар бир четтен өлө баштайт да. Ошон үчүн шагающий грядка кылган жакшы да. Бул жагынан салып койсоңуздар, бул жагынан өздөрү жеп кете берет. Мына жагына малектөрү эмелери дагы өзү жылып кете берет да. Бул жагы биогумус болуп кала берет. Бул жагын уже алып иштетсе болот да. Акырын жеп туруп, могу жагына келгенде ар жакка карап туруп буруп дагы төгүп койсоңуздар, аны жеп кете берет да. Айланып жүрө берет. Ушул эле жерде канчалаган биогумус чыгарса болот. Мына оңой эле, бунун эч кандай кыйынчылыгы жок туугандар. Мына ушундай кылып чөп аралаш кыкты үйөсүздөр. Кышындасы болсо үстүн момундай саман чөп менен жаап таштайсыздар, жылуу жата берет ушунун астында. Жасаңыздар туугандар, бардыңыздар. Өтө пайдалуу, кирешелүү, ден соолук биринчи. Бул экология эң сонун болот. Шуну менен биз деген мындай органикалык мөмө жемиштерди өстүрүп, өзүбүздүн Кыргызстандын экономикасына өтө чоң салым кошобуз туугандар. Канчалаган миллион тонналаган кыктар талада жок болуп кетип атат да. Мына ушуларды иштетсек болот. 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм кык жеп 600 грамм биогумус берет. Эгерде силерде 100 килограмм эле сөлжаныңар болсо, күнүнө 60 килограммдан биогумус чыгарып аласыздар. 100 күндө 6 тонна болот. 1 жылда болсо эмне болот? 20 тонна болот. 20 тонна 1 жылда 100 килограмм сөлжан менен жыргап бир 4-5 гектар жерди
без баягында химический удобрение жыргап баксаңыздар болот да. Мына туугандар. Баштаңыздар. Эч күтүп турбаңыздар. Убакытты кетирбей, мына бүгүндөн баштаңыздар. Бүгүндөн баштап шуну жасаңыздар туугандар. Мына кыкты үйүп бар жокто даярдап койгула. Сөлжан мага ошол 0550 20 007 менин номерим. Чалсаңыздар Кыргызстандын бардык райондоруна жиберип берем. Эл сомго эле акча которуп эле мына район деп койсоңор болду. Ошол жерге чейин жеткиздирип беребиз иншалла. Чамдаңыздар туугандар, багыңыздар. Бул Сөлжан экологияны жана адамдын ден соолугуна эң пайдалуу жаныбар. Сөлжанды багыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракатух.